таштаганыбызга эми гана 4 саат болду. Дал ушинтип казан башын калдыратып, дагы 8 саат аралаштырышыбыз керек. Андан соң гана жаап демдеп коебуз. Өзгөчө Ош аймагында дал ушундай ашыкча кошулмаларсыз сүмөлөктүн өзүнүн даамын чыгарып жасаганга аракет кылышат. Казанга куярдын алдында таш салабыз, таш салып туруп мындай кайнатабыз, кайната беребиз. Шоколадный болуп атылып чыгат, чыга берет. Ошондон кийин экинчи суусун куябыз. Экинчи суусун куйгандан кийин сүмөлөгүбүз шоколад болуп, элдин оозунда кала турган болуп чыгат. Биз мына быйыл Куда кааласа 5-чи жолу кайнатып атабыз. Оштуудан 1-чи главный корпустун айымдары кайнатып атабыз. Дагы өңүнө чыгыш керек. Эми өңүнө кетип атат. Бул дагы шоколадный болуп өңүнө чыгат. Ошондо ширин болот. Элдердин оозунда кала турган болуп тамшандырып жакшына болот. 20-дан ашык өлкөдө майрамдалган Норуз майрамынын символу, маңызы дагы сүмөлөк. Бирок Кыргызстанда жаңы жыл майрамы сүмөлөк бышыруу менен чектелбейт. Улуттук кийимдер кийилип, эски ырлар ырдалып, улуттук оюн зооктор менен коштолот. Эң башкысы жаздын келиши менен баба дыйкандар мол түшүм сурап, жараткандан эл рызкысы суралат. Норуз майрамын биз жылда эле абдан сонун айтып атабыз. Жана дагы биздин өзүбүздүн университетибизде көптөгөн иш-чараларды өткөзүп, жана дагы мэрияга чыгып, ал жактан өзүбүздүн тиккен улуттук кийимдерибизди көрсөтүп, бийлерибизди көрсөтүп, өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтүп, ошентип белгилейбиз. Бул Норуз майрамы бир эле сүмөлөк кайнатуу эмес, негизинен бул карап бизге биздин оюнча, мен өзүмдүн оюм жеке оюм боюнча, бул Норуз майрамы биз өзүбүздүн кадыр салттарыбызды туура колдонуу же болбосо ошорду сактап келүү боюнча деп ойлойм негизинен. Норуз чыгыш элдеринин жаңы жыл майрамы. Мындан улам эл арасында өзгөчө орду бар күн. Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде гана эмес, ар кайсы окуу жайлар, мекеме ишканалар өз алдынча майрам шааниси менен оюн зоог уюштуруп, сүмөлөк кайнатып келишет. Алардын катарында Ош технологиялык университети дагы муну салтка айланткан. Күн менен түндүн теңелген күнү, жаңы күндүн башталганы, жер жарылып чөп чыгып, желин жарылып сүт чыкты деген жакшы ырым ниет менен баягындай мындай айтканда жаңы жыл катары белгилеп келишет. Эми биздин каныбызга, кыргыздын салтына баягы майрамдардын катары сиңип калган майрам деп эсептеп келебиз да. Ошолордун катарында калбастан, мына ороз экенине карабастан, ушул жалпы коллектив, жалпы студенттер бүгүн ушул казан асып, ушул майрамды белгилөө үчүн ушул жерге ушу шаң уюштурулуп атат. 21 март бул күнү шаар борборлору улуттук стилде жасалгаланып, улуттук оюндар, көркөм кол өнөрчүлүк, улуттук тамак аштын көргөзмөсү жана тамактануучу жайлар уюштурулат. Быйыл өлкөдө Норуз майрамына карата кыргызстандыктар 4 күн эс алышат. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.